Өзүнүн жан эркиткен өзгөчө назик үнү, өң келбети менен айырмаланып, Периштем, Сүйүү вальсы, Кыздын каты, Таалайым, Каалашкан жарым сен болсоң, Бозойго, Тунук булагым деген жана башка чыгармалары менен элибизге таанылган Периште тобунун негиздөөчүсү ырчы Райхан Абдубалиева тууралуу сөз болмокчу. Сүйүү вальсы деген ыр менен элге чыккан. Ал убакта аспаптар азыркы жөн эле синтезатор болчу да, ал убакта биз бүт бары жандуу 3 гитара, ритм, соло, бас гитара, анан ударный инструмент ошолор менен сүйүү вальсын ырдап чыкканмын. Калсачы дайым кармашкан бойдон колубуз деп улуу акын Сооронбай Жусуев агабыздын сөзүнө жазылган. Обону Гүлсина Өмүрбекова эжекебиздики бул ырыбыздагы элге аябай жакшы сиңип кетти. Өзүм негизи гитара чертем, ошол Кыргызстан боюнча ошол учурда гитара менен ырдап чыккан кыздардын арасында мен болгом. Ошондо Болот Садыков агабыздын обоnuна жазылган сөзү Камбаралы Бобуловдуку Кыздын каты деген ырды алып чыккам. Сизди сүйөм кыз өппөгөн жигиттей, сиз сүйдүңүз көңүлүмдү кирдеттей, сүйгөнүм үчүн өмүрүмдө биринчи, сүйүү деген азап экен илдеттей. Жашыңыздан жазганбай, түбөлүгө тагдырыма жазгандай, узун түндү көзүрүмө өткөрүм, эмне кылам мени менет басканбай. Райхан Абдубалиева Ош облусундагы Ноокат районунда туулган, бирок турмуш шартка байланыштуу Ысык көлдө чоңойгон. Бир тууган иниси бар. Атасы жана апасы саламаттыкты сактоо жаатында иштегендиктен кызын доктур болсо деген ниетте Райхан Абдубалиеваны медучилищага жөнөтөт. Бирок жан дүйнөсү музыканы эңсеп туруп алат. Ошентип музыкалык окуу жайга тапшырып, ата-энесинен катуу тил укканын төмөндөгүчө эскерет. Ноокатта төрөлгөм, бирок көлдө чоңойгом. Түптө чоңойгом. Анан 2 иним бар, бир тууган. Ата-энем биздин медицина тармагында врач болуп иштешкен экөөтөн. Сан врачтар болгон. Биздин негизи үй бүлөбүздө искусство жамаатында эч ким болгон эмес, мен жалгыз эле чыкканмын. 8 классты бүткөндө мен Караколго окууга тапшырган кеткем, ошондо медучилищага тапшыргансасың деп жиберишкен. Хорошо, макул дедим дагы, документти алып, түз эле музыкальный училищага барып тапшырып салгам. Бир базардан кийин билишип, аябай чоң үйдө талкуу болгон, түйүнчөгүн түйүп беребиз деп. Мейли деп алып, таарынып кетип калгам, училищенин общественный жашачымын. Апам чыдабай, ошо бир базардан кийин келип, анан кой, сен баары бир ушул искусствону жакшы көрөт экенсиң деп ошо ойдон өмүр бою мага спонсор болуп жүрдү да. Ошентип эле өтүп кетти апам. Апа кебай, бир өзүңдөй таба албасмын. Апа кебай, бир өзүңдөй таба албасмын. Апа кебай, бир өзүңдөй таба албасмын, таба албасмын.
апам деле ушундай үйрөткөн. Адам баласы бардык нерсени билиш керек, күчтүү болуш керек. Эгерде адам билим жагынан болобу, өзүнүн эмгекчил жагынан болобу, бүт жагынан аракет кылып алдыга чыкса, сөзсүз түрдө сен эмгек менен гана жеңе аласың. Ошол менин жашоомдо ушунун баары уланып келатат. Атам эми ал адам өмүр бою намаз окуган, интеллигент, анан өмүр бою врач болуп, галстук тагынып, бирок 5 маал намазын окуган, акылдуу, бир ушундай бир күчтүү инсан болгон. Каарманыбыз 4 жашында комуз ойногонду өздөштүрүп, Карамолдо Орозовдун уулунан комуз черткенди үйрөнүп, андан соң музыкалык окуу жайда билимин жогорулатып, мугалимдик кесипке ээ болот. Мен кичинекеймен 5 жашыман бери комуз кармайм. Мен Карамолдо Орозов улуу комузчу атабыздын уулунда окугам. Анан училище, музыкалык училищени бүтүргөм. Андан кийин Каракол шаарында биздин консерваторияны бүтүрдүм. Өзүмдүн кесибим комуз. Негизи мугалим болом да. Ошо балдардын кружокторун уюштуруп, ошо балдарды телевиденияга апарып атып, ошо балдардын артынан мен чоң сахнага чыгып кеткем. Жарыкчылык өмүргө кимдер келип кетпеген, жаркыраган аламга кимдер таазим этпеген. Тагдыр жолу татал жол, бирөөлөргө кеткенен, бирөөгө азап берем арман. Комузду ойнойм. Биздин оркестр Карамолдо Орозовдо дагы солирующий инструменттерди ойногом. Гитара чертем, темир комуз чертем. Кылгыякты кичине тартам. Биз музыкантпыз да, бүт эле аспаптарды ойнойбуз. Фортепианону ойнойм. Райхан Абдувалиеванын айтымында периште деген сөздүн өзү тагдыр жолуна байланышы бар. Негизи бул периште деген сөз мен жашоомдо уланып эле келатат да. Эң биринчи периште деген ансамбльда Караколдо училищеде окуп жүргөндө мен солист болчумун. Андан кийин эле институтка тапшырып калдым. Майрамбек Осмонов менен жолугуп, бир жакшы бир ыр берсең, ошо аял затын даңазалаган десем, анан ошо периштем деген ырды үйрөтүп атпайбы, кайра элечи. Эң мындай элге таанымал ырларымдын бири сөзү Надырбек Алымбековдуку, обону Майрамбек Осмоновдуку. Периштем деген ырым ошо ар бир үйгө мүчө катары кирип кетти десем жаңылышпайм. Жылдызы жаны бериткен, жыргалды бирге бөлүшкөн, журулуп тагдырып алышкан, жубайым менин периштем, көзүмө ысык келишкен, көк моюн сулуу көгүчкөн, көрүнбөй калса сагынтып, көксөтү бубай жегизген, көңүлдүн кушу жубайым, көкөлө учкан, көкөлө учкан, көкөлө учкан периштем. Анан 87-жылы кыйналып аткан үй бүлөдө болобу, жетим балдардын чыгармачылыктарын колдоо ушундай фонд болчу. Анда атын периште койгом. Ошо фондумдун ичинде эстрадалык жана фольклордук топ периште ачкам, 2 топ ачкам. Жалаң биздин кыргыздын аспаптарын ойногон кыздар тобун түзүлгөн. Анан эстрадалык көп жерге гастролго бардык. Ырчайымдын эл билбеген көмүскө талантынын бири. Сахнага кийиле турган көйнөктөрүнүн баарын өз колу менен тигет. Башка ырчылардан аткарган чыгармалары жана кийген кийими менен өзгөчөлөнүп турганды каалайт. Мен дагы өзүм ушул сахнага жаңы чыгып кийинген кийимдердин баарын өзүм тикчимин. Азыр кийип отурган кийим бул биздин белгилүү дизайнер Наргиза Осмонова сиңдим тигип берди. Негизинен буга чейин чыгармачылыгымда 80% кийимдеримдин баарын өзүм тиккем. 7-8 жашыман эле колума ийне жип кармап, апамдын көйнөгүнүн кичинекей жылтыраган жерлерин кесип алып, курчакка көйнөк тигип таяк жеген күнөрүм болгон. Ушу кичинекеймен мен өтө ушул тиккенди аябай жакшы көрөм. Анан бир жагынан ойлодум. Мен
Касылбакта белгилүү ырчы болом. Эгерде эч ким ырдабаган жаңы чыгарманы алып чыгып ырдасам, анан ошол ырды эл ырдаса, ошондо мен ойлочумун, бул чыныгы менин чыгармачылыгым болот деп. Мисалга мен бирөөгө кийим тиктирсем, менден кийин дагы башка ырчы барып мастерибизге тиктирсе, экөөсү окшош болуп калат да баары бир. А мен ошон үчүн баягы өзүмдүн бир өзгөчөлүгүм болуш керек. Мен ошол бүт модельди баарын өзүм ойлоп табышым керек деп, элге окшошпогон бир көп нерселерди өзүм кылчумун. Өткөнүмдү эске салбастан, өктөм сүйлөп үчүн албастан, өксүтпөстөн ардактасаңыз, өмүр бою сизге болом шам. Өксүтпөстөн ардактасаңыз, өмүр бою болом сизге шам. Өмүр бою болом сизге шам. Кишен салбастан, көңүлдөргө шекти албастан, кең пейилдүү кенен болсоңуз, күн өткүчө болом сизге шам. Кең пейилдүү кенен болсоңуз, күн өткүчө болом сизге шам. Күн өткүчө болом. Эл жер дегенде жеген ашын таштап, жеңин билегине чейине түрүп, жардам берүүдөн баш тартпайт. Коомубузда болуп турган терс көрүнүштөргө кайдыгер караганды көп жактыра бербейт. Убагы келсе баш оту менен кирип кеткен учурлар болгон. Маселен, абакка отуруп калган ажаздаганын тамашачынга салып, төмөндөгүчө эскерип алды. Былтыр ошо төңкөрүштө баягы 8ден 13 өтүп бүт барын слезоточивый газ деп коет. Газ менен атып баштаганда мен аппаратты мен койгон элем да, анан деп элдин баары момундай неме болуп кетти да, ызычуу болуп. Анан мен аппаратты таштасам, мен ушул жерден биз баягы алдыга койгон идеябыз, алдыга койгон бир ушундай бир чоң проблема, проектибиз бар эле, эл үчүн жерди сактап калыш. Ошонун баары жокко чыгып калбасын, биз жеңилип калабызбы, жок деп анан ошол аппаратуранын жанына көзүмдү жумуп отуруп алдым. Бир бакта канча убакыт отурганын билбейм. Көзүмдү ачып карасам эле бүт жердин баары эле газ, бирок эч ким жок, жалгыз калып калгам аппарат менен. Андан кийин мени ошол УВДга алып барганда эсимде мындай да тартып атат. Күнөөлүкөр адамдарды түрмөгө отургузгандарды тартышат го, ошентип эле. Ай, мен эмне болуп калдым, преступник болуп калдымбы десем эле, жок эже, бул эреже ушундай деп, анан баары аппаратуранын баарын эсептешип, ошентип анан 3 сааттан ашык. Анан 12ге жакын чыгарып беришти. Эмнеге чыгар десе, көрсө албакта биздин кыргыз элибиз ак үйдү ала баштаган экен, ошон үчүн чыгарыптыр. Болбосо эмне болот эле, аны бир Кудай билет. Мен жүрөгүмдө мекен деп согот. Мен ошол мамлекетим үчүн ошол жерден атып кетсе деле, ошол жерден эмне кылсам мен баарына даяр болгон мамлекетим үчүн. Корку сезими болгон жок. Мен азыр таң калам да. Мен азыр өзүм ошол убакта ойлоп алып коркуп кетем да. Ай, коркпой жалгыз мындай болгон аял ошол жерде калып калды деп. Албактуу кыргыз калкым, бабаманас урпактарым, кыргызым, жылдызым, кыргызым деп мактанамын, эл журтум деп жар саламын. Райхан Абдубалиева
ырдаган чыгармаларынын сөзүнө көбүрөөк көңүл бурат. Айрым ырларынын обонун өзү жазган. Мен өзүм дагы обондорум бар. Мына Ооган Курман деп ошол Афганистанда каза болгон балдарга арналган өзүмдүн обонум бар. Сөзүн Сабира Бегимкулова эжекебиз жазып берген. Анткени мен ошол мурун училищеде окуп жүргөндө мен бир курбумдун агасы Афганистандан каза болуп келген. Бул 81-жылдары болчу. Клип Ооган Курманды генерал Чотбаев спонсор болуп жардам берип, ошо кишини өзүн тартырып, жокерлердин катышуусу менен, апалар балдарын жоготкон ата-энелердин катышуусу менен ошо клип аябай сонун болуп чыккан. Оған жерин араладым от кечип, ата энем сүйгөн жарым сездиңби, кайтасың өз элиме жат жерден, көз жашын кардашты. Анан дагы экинчиси Комузга жазылган. Өзүңсүң өмүр бою издегеним. Комузга жазылган, обон өзүмкө, сөзү Гүлсина Өмүрбекова эжекеники. Өзүн ырчыл эмес, актриса катары да сынап, алгачкы сериалы Чиркен өмүрдө жана Ош Бишкек жолу киносунда жана башка кыргыз тасмаларында роль жараткан. Өзүмдүн чыгармачылык жолумда көп жылдан бери кинолорго тартылып жүрөм. Продюсери биздин Алымкан Таштанбекова курбумдун, досумдун Ош Бишкек жолунда киносунда түштүм. Ырыс Жомартова биздин дагы таланттуу режиссерубуз бар. Ошо Ырыстын дагы көп тасмаларына катышып жүргөм да. Анан эң биринчи Кыргызстандагы Чиркен өмүр болгон, ошонун 4 сериясында мен бармын. Ал убакта машина айдаганга кыздар керек болуп, мени чакырып, ошол убакта мен машина айдачумун. Ошентип түшүп калгам да. Кантип чыдап отурасың? Такыр түшүнбөйм. Мен сен ордуңда болсом барып туруп бит тутуп алмакмын. Ушунчалык да чыдамкай болосуңбу? Драматург Жеңишгүл Өзбекова койгон Жалбыз сериалында да Райхан Абдубалиева өз салымын кошуп келет. Сериалдын коомго тарбиялык мааниси тереңдейт. 7 айдан ашып калды. Биздин кыргыз сериал студиясынын жооптуу продюсеримин, мындайча айтканда директор картины деп коет, Жеңишгүл Өзбекова эжеке менен иштешип атам азыркы. Жалбыз сериалыбыз 36 серия болот. Биз 12син тартып азыр эфирге берип атабыз. ЛТР каналынан кетип атат жана Этно Медиа YouTube каналынан кетип атат да. Анан буюрса эми 24 сериясын дагы элге сунуштайбыз. Акырын азыр иштеп атабыз азыркы учурда. Райхан Абдубалиева бир кызды татыктуу тарбиялап өстүрүп, тууруна кондурган учурда небересин эркелетип, мээримдүү тайэне экенине сыймыктанат. Менде бир эле кызым бар. Чыгармачылык кичинекей кезинде ырдап жүрчү, концерттерим ырдачу. Эми анан кийин финансист болуп кетти. Эми азыркы учурда Россия өлкөсүндө жашайт. Неберем бар 6 жашта. Жолдогон жок. Апасы кызы Райхан Абдубалиеванын жумушту тез кылып, кызынын ыкчам кыймылынан улам Батырачкам деп эркелетип ат коюп койгон. Мен апам менин Батырачкам дечи. Батырачкам деген баягы Россияда жашап калды. Мен күнү түнү каяктан энергия алам, мен өзүм деле билбейм ушунучу. Ушул муну бүтүрүш керек, тини бүтүрүш керек деп эле чарчаганды билбейм. Жүгүрүп эле кээ бирде ошол эсимде 15 жыл мурун жаңыдан швейный цехты баштаганда, ал убакта эми бизде өндүрүш өтө деле неме эмес болчу. Азыр эми көбөйүп кетпеди. Анан ошо эң биринчилерден болуп мен чыкканымда, чоң цехтер бир-экөө эле бар болчу Кыргызстан боюнча. Ошондо бир күндө 1-2 саат уктачумун. Башында 4 швея менен баштагам, аягы 180ге чыккан. Ошентип ал өтө көп эмгекти талап кылды, көп убакытты талап кылды. Анан чыдаш керек да. Бирде чыгармачылыкта кандай кыйналсам, өндүрүштө деле ошондой кыйналдым. Анын ичинде өзүм закройщик болдум. Керек болсо 4 швей алсам 5-инчиси мен болдум дегендей. Тамагын бышырам, кыздарга жүгүрөм, тияк-бияк. Анан машинкалар, спец машиналарга отура калам. Ушул мындайча айтканда башыман баардык нерсени өткөздүм. Ал убакта налог, кичине эле бирдеме башlasаң налогу келет. Гүләч жаркын жалындан басып
Бир жаңырып кулагымда байкалапмын убагында тагдыр экен эмне кылайын ушул күндө сен алыста. Эми арман деген көп, эми аны мен элге дагы айткым келбейт. Мен канчалык кыйналып, кээ бирде туруп алып сууга секиргим келген күндөр деле болот, баары эле болот. Бул жашоодо болгон. Сөзсүз армансыз адам болбойт болуш керек. Жашоого келгениң эле бул өзүнчө бир чоң арман болуп атпайбы? Бул деген калп жашоодо чын дүйнө ал аркы дүйнөгө барганда чын дүйнөгө кандай барыш керек? Таза барыш керек. Мен ойлойм, ар бир адам колдон келишинче жакшы иштерди кылып, артыңан бир алтын жол тизген, элиңе керектүү бир мыкты инсан болуп кетсең, мен ойлойм, тарыхта калсаң, ушул неме болуш керек деп ойлойм да. Периште тобунан бир катар белгилүү таланттар тарбияланып чыккан. Алардын катарында Нейля Гулянда, Акбар Сүйүналиев, Эрлан Шукурбековдор бар. Эми Периште тобу азыр көп жылдан бери иштетпей калдым. Баары турмушка чыгып алды, 5тен 4төн балалуу болушту. Негизи Периште тобун эметкенде биз кастинг кылганбыз. Анан мен ушу 87-жылы жана Периштени түзгөн убакта Институт искусств училищалардан профессионалдар менен алдым. Жалаң профессионал музыканттарды алып ырдатканбыз. Андан кийин баягы сулуулугуна карайсың, менден көп нерсесин талантына карайсың дегендей, жакшынакай өздөрүнүн таланты менен, өңү жүзү менен чыккан кыздарымна Нейля, менин кызым Периште тобунда ырдап кеткен, Гулянда менин кызым, Акбар Сүйүналиев менин тобумда ырдап кеткен, өзүм мен воспитанник балдарымда. Эрлан Шукурбеков бизде продюсер болуп жүрөт. Анан мындай алып көрсөк көп. Бирок атактуулардан ушулар чыгып кетишти да. Анан көбүнчө кыздарымды мен кандай тарбиялачумун, ушу жакшы кожойке болсо, жакшы үй бүлө тартуулаган деп ушундай тарбиялаганмын. Кудайга шүгүр, баары ыймандуу, баардыгы жакшы да. Мен уят кылышкан жок. Бергенге береке дегендей, жардамга муктаж үй бүлөлөргө кайдыгер карабай, кол сунуп, кайрымдуулук иштерин байма-бай жүргүзүп келет. Менин кыргыз элим мени бир гана ырчы катары эмес, коомдук ишмер катары дагы билишет. Мен көп жылдан бери ушу кайрымдуулук фонддордо иштетип жүрөм. Кайрымдуулук кечелерди, концерттерди уюштурам. Андан сырткары мен 15 жылдан бери ушул өндүрүштүк бирикме Фатима бирикмесин ачкам. Ушул элиме кичине болсо дагы иш берейин деп ошол иш орундарын ачып, Москвага биз көп кийимдерди, аялдардын кийимин жиберебиз. Адамдардан бактынымен турмуштун ачуусунан ачырканбай, тамшанам таттуусуна суусунганбай, аккуу менен көл бойлоп айды кошо ырдадым. Балким тегил жылдыздар чачылган менин жылдарым. Шаттуу келем, канседа мурункуга көңүл көчөт, жаштыкты көксөп жүрүп өмүр өтөт. Селтетеймин уйкумдан сырт караңгы түн жарым, саргайыңкы жылдыздар салмаган. Мен атам деле өмүр бою намаз окутуп атпайм, бирок мен ниетимде ушул бир
өзү бир ниет келет да, ал күн келет. Мен ошо намазга жыгылгандардын баарын сыйлайм. Бирок ошо намазга жыгылып алып туура эмес кылгандарды мен өтө мындай айтканда туура эмес көрөм. Кудай алдында ар бирибиз ушул Кудай көрүп турат деп, эч ким көрбөгөн жерде дагы туура жашаш керек деп ойлойм. Анан буюрса ал күн да келет. Мен ошол күндү керек болсо жакын калды го деп деле ойлоп атам. Анан ошол ар бир кыргызга ыйман берсин, балдарыбыз келечекте ушул Кыргызстаныбызды өнүп өстүрө турган мыкты жаштар чыкса деп аябай тилейм да.